Саясий күчтөр күздөө күрөшкө даярданышууда, алдын алса болобу? Президенттик аппарат абройлуу коомдук ишмерлерди тартып, элдик ынтымакка, биримдикке чакыруу жолун табышы зарыл. Себеби аймактарда ар кандай жергиликтүү лидерлердин тымызын сүйлөшүүлөрү күчөп, күзгү шайлоого курал катары азгырылышары арсар эмеспи? Аламандан кийин чыйрыккан күчтөр, камалган саясатчылардын тарапташтары дээрлик бийликке нааразы катмарлардын чыңалышары ыраспы? Бул жагынан түрдүү божомолдор айтылууда. Андыктан элибизди ынтымакка чакыруу менен бардыгы сүйлөшүү жолунда чечилсе. Айрым оппозициячыл лидерлерди кызматташууга чакырууда ашыктык кылбайт. Кыскасы, ыркы кетчүдөй коомчулукту алдын ала жайгарууга ашыгып, убакыттан уттурбаш керек. Учурда биздин чөйрөбүз сынтакмайга дегиле ар кимди, эч кимди жактырбаган ээн озду калдырып бараткандай. Жалпы атмосфераны өзгөртүүгө мезгил келди. Жолдор деле бар. Мурдагы бийликтердин катачылыктарынан бийик туруп арканды алыс ыргырчса не? Булак арба кежи. Эл чындыкты билсин. Чолпонбек Абыкеев президент саясий куугунтукка аралашкан жок. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев Азаттык радиосуна президент Садыр Жапаров саясий куугунтукка аралашпай турганын билдирди. Президент берген убадасын аткарып, саясий куугунтукка убактысын короткон деле жок. Айрым бир саясатчылардын саясатта жүргөндөрдүн одону кылмыш иштери тууралуу маалыматты укук коргоо органдары такташы керек. Бүгүн 20 августта Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту жарандык активист, Конституцияга каршы кыймылдын мүчөсү Тилекмат Кудайберген уулун жаза кодексинин 310-беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар боюнча актап, бирок 264-берене массалык башаламандык боюнча күнөөлүү деп таап 1,5 жылга кести. Ушул эле кыймылдын лидери Жеңиш Молдокматов май айында камакка алынган. Ага 2020-жылы октябрь окуяларында башаламандыкты уюштурган деген айыптар коюлууда. Молдокматов өзү саясий куугунтукка кабылганын билдирип келет. Президент Садыр Жапаров июль айынын этегинде убактысын саясий куугунтукка коротпой турган Фейсбуктагы баракчасына жазган. Садыр Жапаров ушул жылдын 10 январында өткөн президенттик шайлоодо 79,2% менен добуш менен биринчи турда президент болуп шайланган. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Евразия экономика биримдигиндеги тоскоолдук Бишкек көйгөйдү ачык айтты. Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында 19-20 августта Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өттү. Анда уюмга мүчө 5 элдиктин жана башка 2 мамлекеттин премьер-министрлери катышты. 6 жылдай мурда түзүлгөн уюмда дагы деле болсо ондогон тоскоолдуктар калып келет. Алардын жоюу боюнча аракеттер болгону менен толук жыйынтык берилет. Тоскоолдуктар жана аны жоюу ниети Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларын Чолпон Ата шаарында 19 августта башталган саммити 20 августта уланды. Алгачкы күнү премьер-министрлердин тар чөйрөдөгү отуруму болсо, экинчи күнү жыйналыш кеңейтилген курамда өттү. 20 августта өнөктөш өлкөлөрдүн премьер-министрлерин алгач, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кабыл алып, расмий Бишкек уюмдун алкагындагы кызматташтыкты мындан ары да уланта берерин билдирди. Андан ары өкмөт башчылары тегерек үстөлдө өзүнчө соода жүгүртүү, чек арадагы бажыдагы тоскоолдуктарды жоюу сыяктуу 20 маселени талкуулашты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов тар чөйрөдөгү кездешүүдө Ауганстандагы кырдаалга байланыштуу аймактагы коопсуздук маселесин козгосо, экинчи күнү уюм ичиндеги тоскоолдуктар темасын көтөрдү. Жасалып жаткан кадамдарга карабай, биз дагы деле товарлардын тейлөөнүн, капиталдын жана жумушчу күчүнүн тегеренишине бирдиктүү экономикалык мейкиндик үчүн кабыл алынгыс тоскоолдуктарга туш болуп жатабыз. Биздин мамлекеттердин башчылары ички рыноктогу тоскоолдуктарды жоюуда Евразия экономикалык комиссиясынын ролу жөнүндө көп айтышкан. Ошого байланыштуу комиссиянын өз функциясын өзгөртүшү керектигине көңүлүңүздөрдү бургум келет. Акыркы мезгилдерде тоскоолдуктарды аныктоо жана барьерлерди жок кылуу боюнча комиссиянын ролу төмөндөп кеткени байкалып жатат. Ушул өңүттөн алганда Евразия экономика биримдигине мейкиндигинде товарлардын тейлөөнүн, капиталдын жана эмгек ресурсунун ээн эркин жүгүртүшүнө жетебиз деп ишенимдерди белгилей кетейин. Уюмдун ичиндеги өз ара соода чек араларда чектөөгө кабылган учурларына байланыштуу буга чейинки жыйындарда да маселе көтөрүлгөн. Анын ичинде Кыргызстандын жүк ташуучу автоунаалары Казакстандын чегинен өтө албай калган көрүнүштөр же Орусиянын чегинен жүздөгөн тонна товарлар артка кайтарылган учурлары белгилүү. Бул жолку жыйында мына ушундай жайларга алып келген чектөөлөрдү алып салуу маселеси да айтылды. Бул маселеге Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин да токтоду. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин.
Бишкек жана Токмокко коопсуз шаардын камералары орнотулууда. Даректери камералар автоунаалардын агымы көп болгон жана катуу ылдамдык менен жүргөн көчөлөргө коюлуп жатат. Коопсуз шаар 2 долбоорунун алкагында Бишкек жана Токмок шаарларынын көчөлөрүнө бир нече камералар коюлду. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык ар бир тилкеге жол эреже бузууларын каттоого алган 3 камера орнотулат. Бүгүн Борбор калаанын төмөнкү аймактарына орнотула баштады. Тыналиев, Масалиев көчөлөрүнүн кесилиши, Токтоналиев, Масалиев, Токумбаев, Жукеев, Пудовкин. Ал эми Токмок шаарында 6 жерге видео байкоолор коюлуп жатат. Алар төмөнкү даректе: Сарбагыш, Ленин көчөлөрүнүн кесилиши, Шамсин, Ленин, Гагарин, Шамсин, Султан Ибраимов, Дунларов, Султан Ибраимов, Дубов, Жантаев, Шамсин. Камералар автоунаалардын агымы көп болгон жана катуу ылдамдык менен жүргөн көчөлөргө коюлуп жатканы белгиленди. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу иштери үстүбүздөгү жылдын август айында башталган. Анын тамыры өлкөнүн бардык аймагына жайылат. Тагыраак айтканда, Бишкек, Ош жана облустук маанидеги 15 шаарга 73 калктуу конушка видео байкоолор орнотулат. Бул иштерди 2022 жылдын 10 мартына чейин бүткөрүү пландалууда. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Ошто ат оюндары боюнча президенттин кубогу өтөт. Ош облусунда 31 августта улуттук ат оюндары боюнча президенттин кубогу өткөрүлөт. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Ош облусунун башчысынын орун басары Данияр Жаныкулов эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата иш-чараларды өткөрүү боюнча даярдыкты текшерди. 31 август күнү Ош облусунда өткөрүлүүчү маданий жана спорттук иш-чаралардын тизмеси: биринчи Төлөкөн айылындагы ат майданында көк бөрү жана улуттук ат оюндар боюнча Ош облусунда алгачкы жолу президенттин кубогу өткөрүлөт. Башкы байгеге 4 автоунаа коюлган. Башталышы саат 11:30. Экинчи Ош облусунун район борборлорунда 30 жылдын ичинде социалдык экономикалык өнүгүүсүн чагылдырган эмгекчилердин майрамдык жүрүшү айыл өкмөт мекеме ишканаларынын катышуусунда жүрөт. Үчүнчү Ош облусунун райондорунда кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөлөрү, китеп, сүрөт көргөзмөлөрү, театралдаштырылган оюн зоок программалар жана майрамдык концерттер өткөрүлөт. Төртүнчү Ош облусунун райондорунда улуттук спорттун түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлөт. Бешинчи Ноокат районунда түштүк аймагынын ардагер волейбол командаларынын достук беттеши өткөрүлөт. Алтынчы Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында Кубат би спектакль райондордо 10 күн көрсөтүлөт. Жетинчи бардык маданият мекемелеринде түрдүү улуттун катышуусунда майрамдык концерттер өткөрүлөт. 8 Сулайман Тоо улуттук археологиялык музей комплексинде Кыргызстан тарыхындагы урунтуу учурлар, өнүгүүгө салым кошкон тарыхый инсандар архивдик материалдардан турган көргөзмө жасалат. 9 Алымбек Датканын 220 жылдыгына, Курманжан Датканын 210 жылдыгына карата Алай районунда Тоо театрларынын биринчи фестивали өткөрүлөт. Булак Кадам Медиа. Эл чындыкты билсин. Нургазан Аркулов: Тилекматтын Ташиев жөнүндө айтканы чындыкка жатабы? Садыр Жапаров да Камчыбек Ташиев да куугунтукту өз башынан өткөргөн, ошондуктан саясий куугунтукка жол бербешине кепилдик берсек болот. Мындай пикирди журналист Нургазан Аркулов өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Ачыгын айтуу керек, бүгүнкү күндө өлкөдө ким кандай нерсеге тушукпасын же башка кандай гана окуя болбосун, анын баарын Камчыбек Ташиевке шылтап коюу өзүнчө салтка айланып баратат. Бүгүн интернет желелеринде сот тарабынан камакка алынган жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулунун Куренов бүгүн Свердловск райондук сотунда менин ишим каралат, мага жеткен маалымат боюнча Камчыбек Ташиев мени камагыла деп тапшырма берген деген өзүндөгү видео кайрылуусу талкууга алынып жатат. Коомчулукка маалым болгондой, Тилекматты буга чейин ички иштер министри бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасагандыгы үчүн кармап, коомчулуктун талабы менен баш коргоо чарасы үй камагына алмаштырылып, эркиндикте жүргөн. Эми болсо сот ага карата ушундай чечим чыгарыптыр. Анда кайсы өңүттөн Камчыбек Ташиевди каралап жатышат? Ташиев УКМКнын төрагасы, ал ички иштер министри же сот эмеско. Ошентсе да бүгүн Камчыбек Кыдыршаевичке байланышып түзөлө Тилекматты Ташиев тапшырма берип каматты деген сөз канчалык деңгээлде туура деген суроону кабыргасынан койдум. Тилекмат дейсиңби, бул ким экен? Андай баланы тааныбайт экенмин, эмне болуптур деп менден кайра сурайт. Мен Тилекмат тууралуу кеңири маалымат бергенден кийин мындай деди: мен учурда президент Садыр Жапаровдун чек араларды бекемдөө тапшырмасы менен алысыракта командировкада жүрдүм эле. Бул ишти мага же УКМКга тиешеси жок экенин көрүп турасыздар. Албетте активист жигиттин окуясы мени да ойго салды. Бирок баары мыйзам жүзүндө болушу керек. Демек, бул окуяда да Ташиевдин атын атоо менен атак даң топту куугунтук жеген адам катары өзүн көрсөтүү аракети билинип турат. Садыр Жапаров да Камчыбек Ташиев да куугунтукту өз башынан өткөргөн, ошондуктан саясий куугунтукка жол бербешине кепилдик берсе болот деп белгилеген Анаркулов. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.
Афганистанда дүйнөлүк демократия өлдү. Афганистанда бийликти талиптердин басып алышы стандарттуу либералдык демократия, улуттук салт жана философиялык түшүнүктөрсүз иштебей турганын ачык көрсөттү. СССР жана Америка Кошмо Штаты сыяктуу кубаттуу өлкөлөр Афган элине өздөрүнүн идеологиясын орното алышкан эмес. Советтик жоокерлер Афганистандан чыгарылып кеткенден кийин социализм кулады. Ал эми америкалык аскерлердин кетиши менен заманбап түрдөгү демократия дагы тыйпыл болот. Мен алдыңкы геосаясаттагы өлкөлөргө мындан ары мамлекет жана коомду куруудагы өздөрүнүн көз караштарын Афган элине таңуулаганды токтоткула дейт элем. Анткени кайсы бир мамлекеттердин аракетине башка өлкөлөр тоскоол болушат. Талибанизм либералдык демократиянын ийгиликсиздигинен жаралган. Коом башкарууга көнбөгөн башаламандыкка караганда тартипти өйдө көрүп баштайт. Геосаясий дарк веб Борбор Азияга туруксуздуктун чоң тобокелчилигин жаратат. Ошондуктан айрыкча Афганистан менен коңшу өлкөлөр маданият жана ишенимдеги окшоштукту пайдалануу менен жумшак консолидацияланган саясий энергияны биргеликте издеши керек. Геосаясий шахмат тактасындагы учурдагы кырдаалга жараша биз Цусванг абалындабыз. Ошондуктан бизди Борбор Азияда чоң толкундоолор күтөт. Булак Арбакейжи.